Кымбаттуу баткендиктер, биз өзүбүз Бишкекте болсак дагы жүрөгүбүз силер менен, башыңарды өйдө көтөргүлө, баарыбыз силер менен биз дайыма бар болгула, эч убакта кайгырбагыла, бул күн да өтөт, кетет. Биз ошо Кыргызстандын ичиндеги жарандардан катарында эле биз дагы Берекет универсалдын биринчи этажындагы арендаторлор, соодагерлердин атынан ичине колубуздан келген жардамыбызды чогултуп алып келдик. Биздики карап турсак баары эле продукты кетип атыптыр. Анан биз обязательно балдарга деп, балдарга ылайыктап бүт детский питание, детский памперстерди колубуздан келген жардамыбызды алып келдик. Баткен облусундагы окуяга байланыштуу бул жакта Мегаком компаниясы өзүнүн терминалдарын орнотуп, бул жерде өзүнчө иш жүзү жүрүп жатат. Жалпысынан акчалай жардам берем дегендер спорт ордосуна келип, же болбосо терминалдарга барып, бул жерде атайын счеттор ачылган мамлекет тарабынан. Ушул жерге счетко номериңиздерди жазып, акчалай жардам берсеңиздер болот. Азыркы учурда спорт ордосундагы терминалдарга орнотулду. Башка терминалдан болсо бул жакта счеттор бар. Ошол счетторду жазып туруп салсаңыздар болот. Бул жакта сбор средств для Баткена деген базасыз. Өзүңүздүн номериңизди жазасыз. Салып коесуз. Болду. Жок, эме 0-ду жазбай эле. 550. Далее басасыз. Болду, эми салып коесуз. Прямой бул банкка счет да. Чеңиз салып, чеңизди жазып турат. Республикалык Баткенге жардам аттуу штаб түзүлдү. Мына бул штабты ар бир ушул мамлекеттик органдар, мекемелердин баягы өзүнүн жоопкерчиликтери менен бөлүнүү менен биргеликте жалпы кайдыгер карабаган биз жарандарыбыздын, ошондой эле ыктыярчылардын, лидерлердин, жаш жарандардын жалпы колдоосу менен мына учурда штаб абдан активдүү иштеп жатат. Штаб 24 саат иштейт. Колл-центрде иштеп жатат. 12-27 кыска санында биздин ушул кыздарыбыз, ыктыярчыларыбыз күн түн дебей биздин элден жарандардан келген кайрылууларга кабыл алып, учурда эмнелер керек, кайсыл азык заттар керек, анын бардыгы тең бизде Баткен облусундагы ушу биздин экинчи штабыбыз бар. Мына ошол жакта маалыматты күнүнө 2 жолдон алып, биз кыздарга маалыматты берип турабыз. Азык заттардын бардыгын тең биз Өзгөчө Кырдаал министрлигинин кызматкерлери Баткен облусуна алып чыгышат. Дал ушул министрликтин өкүлдөрү менен коштоосунда Баткен областына чейин барат жана алар тарабынан таркатылат. Силер жакын болуп калыпсыздар, маяка жетпей атат. Бер, чоочаңыз силер. Нормально болду.